Так, кутман кечи дагы бир жолу. Кандайсыздар? Мен комментарий жазсам, мени эфирден чыгарып берет. Комментарий жаздым, эфирден чыгарып берет. Ошол Инстаграм ошондой кылып койду меничи. Инстаграм түз эфирге чыга бербей деди окшойт. Так, суроолор, кимде кандай суроосу бар? Суроолорду бериңиздер. Суроолор болсо, суроолорго жооп берем. Айтады, мына турат го, вертолетчик. Ошону бассаң, копировать эфир болот. Все, ссылка копироваться этилет. Так, айымдар, мырзалар кошулуп атат, мырзаларды удалить этебиз. Менин баракчам жалаң аялдарга, мен кээ бирде убактым болуп калганда подписчиктердин арасында эркектерди блок кылам, бүт блок кылам. Себеби бул баракча айымдар үчүн. Бул эфирлер жалаң айымдар үчүн. Эркектерге бул аманат болот. Мен айтып койдум, аманат дегенден кийин алар менин жоома, менин акыма кирип калат эгер эфирде болгон болсо. Ушундай, айымдар, кимде кандай суроосу бар? Так, бүгүн сториске мен кайсыл курсумду акция кылайын десем, бактылуу айым сырлары деп жазышыптыр. Еще бирөөс бактылуу жашоо и финансы боюнча дептир. Так, менде өзү азыр 9 курс бар, жалпы 9 курс бар. Жакында 10 курс пайда болду. Кудай кааласа 10 курстун үстүнө иштеп атам азыр. 1-2 күндө 10 курс уже старт алат. Азыр бизде бекем үй бүлө деген курс болуп жатат. Бүгүн биз ошолордун 4-чү эфирин өттүк. Бекем үй бүлө ким үчүн? Үй бүлөсүндөгү мамилени, үй бүлөсүндөгү азыркы деңгээлди жаңы деңгээлге чыгаргысы келгендерге, үй бүлөдөгү жолдошу менен мамилесин оңдогусу келгендерге, бактылуу аял болгусу келгендерге да. Бактылуу аял, кандай аял бактылуу аял? Ошолордун баары бекем үй бүлөдө бар, кыздар. Анан бекем үй бүлөгө чейин жаңы жашоонун башынан өттүк. Жаңы жашоо бул дагы аябай сонун курс болду. 10 күндүк курс болду. Мурун дагы мен жаңы жашоо өтөт элем. Жаңы жашоодо менде 2 курс бар, 2 түрдүү курс бар. Биринчи курстун программасы башкача, экинчи курстун программасы башкача, кыздар. Ушундай. Анан туура максат коюу курсу бар. Мына 2025 уже март болуп атат, марттын да ортосуна келип калдык. Сиз ошол максат коюп жатасызбы? Максат коюп жашайсызбы? Максатты кое аласызбы? Кандай максат коесуз? Максаттарыңызга ишке ашабы? Ошол боюнча туура максат коюу курсу бул дагы 10 эфирден турган, 10 же 11 эфирден турган полноценный курс, кыздар. Трансформационный курс. Менин ар бир курсум трансформационный курс. Трансформация аласыңар, өзгөрөсүңөр. Ой жүгүртүүңөрдү өзгөртөсүңөр. Анан бай ой жүгүртүү деген курс бар. Бул дагы аябай менин курстарымдын эң өзүмө жакканы бул бай ой жүгүртүү курсу. Ал жерде кедей ой жүгүрткөн менен бай ой жүгүртүүнүн айырмасы. Бай ой жүгүрткөн адамдар кандай, кантип бай ой жүгүртүш керек, кантип жашоосуна акчаны тартыш керек деген ошол сымал бай ой жүгүртүү деген курс бар. И дагы бир сонун акча агымын аш деген курс бар. Эгер азыр сизде финансылык проблемалар болсо, кредит болгон болсо же карыз болсоңуз, ошолордон чыга албай жаткан болсоңуз, акча агымын аш деген курс бар. Бул дагы аябай күчтүү курс болгон убагында аябай көп адамдар катталып жашоолорун өзгөрткөн. И андан тышкары бактылуу айымдын сырлары деген курс бар. Бул дагы бул 1 айлык курс, 20 күндүк полноценный, 20 күн, 21 эфир по-моему болуш керек. Ушундай 21 күндүк эфир, ушундай курс бар, 1 айлык курс. И аялдык энергия деген курс бар. Кстати, бай ой жүгүртүү дагы 1 айлык курс. И аялдык энергия деген курс бар, бул дагы 1 айлык курс. Аялдык энергияны кантип көтөрүш керек? Аялдык энергия деген эмне өзү? Вообще энергия деген эмне? Аял кимге таасир берет өзүнүн энергиясы менен? Аялдын азыркы абалы жолдошуна, балдарына, өзүнө кандай таасир берет? Кандай абалда? Минус абалдабы, плюс абалдабы? Ошонун баары ошол аялдык энергияда. Менин курстарымдын эң мындай каймагы бул аялдык энергия, кыздар. Андан тышкары жаңылануу деген дагы бир сонун курс бар.
Бул жаңылануу ар бир курсуман алынган бардык сфераны кайрадан жаңылаш үчүн керектүү үчүн керек болгон болсо ар бир сфера дегенде адамда 4 түрдүү сфера бар. Бул биринчи өзүнүн жеке жашоосу бар. Экинчиси бул үй бүлөсү. Үчүнчүсү бул финансы жагы. Финансы өзүнүкү дагы, жолдошунуку дагы. Төртүнчүсү бул сиздин чөйрөдөгү ордуңуз. Кантип коркуу сезиминен арылса болот дейт. Коркуу сезиминен жекече өзүңүз өз алдынча арылыш кыйыныраак. Ал үчүн көбүрөөк күчтүүрөөк эрк керек. Өзүңүзгө өзүңүз ошол коркуп атканда жооп беришиңиз керек. Ар бир коркуп атканыңызда өзүңүзгө жооп беришиңиз керек. Мен азыр эмнеден коркуп атам деп ошол дагы бир суроо чыгабы, ошол суроого дагы жооп бересиз. Дагы бир суроо чыгат, дагы жооп бересиз. Ошентип атып истинага жетесиз. Ушундай жол бар. Анан атайын техникалар бар. Подсознание менен иштей турган. Коркуу сезими подсознанияда болот көрүнчү. Ошол подсознаниядағы коркуу сезимдерин алып салабыз. Эмнеге коркуп атасыз? Бир бизнес баштайын деп атасыз, болбой деп коркуп атасызбы? Же буга чейинки бир окуя болгон жашооңузда ошол жүрөгүңүзгө катуу мындай калып калган дагы ошондон коркосузбу? Жүрөк түшүп калган дейт, жүрөк көтөрүш керек дейт. Жүрөктү да көтөрүш керек. Андан тышкары психологически дагы сиз өзүңүздү дарылашыңыз керек. Мындай да кыздар, психолог десе адамдар башкача кабыл алышат да. Психолог десе, мисалы, тишиңиз ооруса стоматологко барасыз. Туурабы? Женский жакта проблемаңыздар болсо гинекологко барасыздар. Жүрөгүңүздөр оорулса кардиологко барасыздар. Туурабы? А эмне үчүн жан дүйнөңүздөр ооруса эч жака барбайсыздар? Психолог бул сиздин жан дүйнөңүздү айыктыра турган адис. Жан дүйнөңүздө ардикелер болот. Өзүбүздү өзүбүз көп капа кылабыз. Өзүбүздү өзүбүз көп алдап коебуз. Мисалы, кантип капа кылабыз? Кече жакында да менде ушундай случай болду. Бир жерде өзүмө бир куртка көрдүм. Прям кече болуптур. Бир куртка көрдүм. Жакшынакай экен, только размери чоңураак экен дагы мага. Бирок аябай жакты да магачы. Я потом пожалела, чаң размерде болсо деле ала бербеппин, мындай оверсайз кылып кие берет элем депчи. Вот, ошол жерде мен өзүмдү капа кылдым. Мага ошол нерсе жакты, бирок мен алып бербедим өзүмөчү. Эгер ошол менин ордумда менин балам, кызым болгондо ал таарынып ыйламак да. Ошон үчүн биз өзүбүздү көп капа кылабыз. Мисалы, кафеге киребиз дагы бир тамак жейбиз келди, жейбиз келген тамакты карабайбыз дагы, арзанын карайбыз. Арзаныраак ушул лишь бы курсакты алдап койсо болот. Өзүм башка тамакты жегим келди. Вот ошентип дагы капа кылабыз. Ошентип жашоодо көп өзүңүздү капа кыласыздар. Бардык нерседен эле коркуп артка кача берем. Анда сиз психологко кайрылышыңыз керек, жеке консультация алыңыз, же атайын өзүнүн техникалары бар, ошол техникаларды аткарыңыз. Аткарыш үчүн по-любому сессияга жазылышыңыз керек, бир разборго жазылышыңыз керек. Разбор кылыш керек сиздечи. Ар тарапта болгон болсо, тем более разбор кылыш керек. Бардык нерседен болгон болсо. Ушундай, дагы өзүбүздү кантип алдап коебуз? Мисалы, понедельниктен сөзсүз мен туура тамактанам. Понедельниктен мен спорт менен заниматься этем. Понедельниктен китеп окуйм. Ушул сымал нерселерди көп айтабыз өзүбүзгө, бирок жасабайбыз. Ошол ар бир ушинтип айтып атканда биз өзүбүздү өзүбүз капа кылып коебуз. Сиздер мисалы балаңыз барбы, кызыңыз барбы, ошого айтып көрүңүздөр эле. Так, бирдеке алып бер десе, понедельник алып берем сага. Кийинки понедельник алып берем, жаңы жылдан алып берем, январдан алып берем. Ошентип айтып көрүңүздөр, анан акыры уже бир күн айтып сураганыңызда сен алып бербейсиң, сен жалган чекесиң дейт. Ошондой нерсеге барбаш үчүн кыздар өзүбүздү көп капа кылып коебуз, өзүбүздү көп капа кылбаганга аракет кылыш керек, өзүбүздү көп алдабаганга. Ошентип жан дүйнөбүз жабыркайт. Тишиңиз ооруй берсе эмне кыласыз? По-любому стоматологко барасыз, Барасыз. Кайсы жерде болбосо стоматолог табасыз, барасыз. Ичиңиз ооруса терапевтке барасыз. Жүрөгүңүз ооруса кардиологко барасыз. Туурабы?
балабыз ооруса педиатрга алып барабыз. Эмне үчүн өзүңүздүн жан дүйнөңүз ооруса психологко келбейсиз? Эмне үчүн? Устазыларга барсаңыз болот. Кимде кандай суроосу бар дагы? Эркек мырзаларды блокировка кылабыз. Так, мен курстар боюнча кыздар азыр ошол бекем үй бүлө болуп атат. Буюрса жакында самоценность боюнча аябай сонун курс даярдап атам. Азыр программасын жазып атам. Программасы вообще шикарный болот. Мен ушул 41 жылдык тажрыйбамды, психологияда 6-7 жылдан бери алган тажрыйбамды баардыгын кошуп, ушундай самоценность, өзүңүзгө болгон бааны, өзүңүзгө болгон сүйүүнү, өзүңүзгө болгон ишенимди көтөрүүчү жаңы курс тарталат жакында буюрса. И көпчүлүктүн суранычы боюнча баасы деле самый минимальный болот кыздар. Баасын аябай минимальный кылам, себеби сууп пишке калып калайт орозонун ичинде, анан көбүрөөк адамдар, айымдар катышып жашоосун өзгөртүп алсын. Ушундай. Так. Могу мырзаларды удалить этебиз. Кыздар, эркектердин атынан кирген болсоңорчу, блокировка болуп каласыңар. Лучше өзүңөрдүн атыңардан киргиле. Эркектерди жалаң блокировка кылам. Себеби мага эркектерге эфир өткөнгө уруксат берилген эмес. Эркектерге бул эфирлер аманат болуп калат. Так, айымдар ушундай. Бактылуу айым сырлары. Эмне бар бактылуу айым сырлары? Бактылуу айым кандай болуш керек? Бактылуу болуш үчүн кандай болуш керек? Бактылуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Ошонун баары бактылуу айым сырларында бар кыздар. Вообще шикарный 1 айлык курс бактылуу айым сырлары, тоже 20 күндөн ашык эфир. 1 ай болгон. Ой, күчтүү курс. Ушундай. Кимде дагы кандай суроосу бар? Кофе ичебиз, Баягы столовыйларда ушундай кружкаларга кофе берет го. Айша 18-11 дейт. Кош келиңиздер биздин эфирге. Биз бүгүн суроо жооп эфир кылып чечтик. Суроо жооп, кандай суроолоруңуздар бар? Так, жеке консультация боюнча айтып кетсем, кыздар, жеке консультация, жандуу жеке консультация Ош шаарында кабыл алам. Сааты 3 миңден болот. Онлайн кабыл алуу 2,5 миң болот сааты. Алдын ала жазылыш керек болот. Азыр мына кийинки жума средага чейин уже жазылып калышты. Четверг, пятница, суббота, воскресенье пока буш. Сааттар бир күндө 4-5 консультация алам. Жандуу. Ал эми онлайн дагы бир 3-4 алам. Ушундай. Саатын карап туруп, ошого карап туруп коебуз сааттарыначы. И жеке консультацияда эмне аласыз? Жеке консультацияда сиз өзүңүздүн азыркы көйгөйүңүздү айта аласыз. Ал эмне көйгөй болуп атат? Ошого техника аласыз, ошого колдонулуучу пайдалуу жоопторду аласыз. Так. Дагы кимде кандай суроосу бар, кыздар? Тартынбай суроолорду бере бериңиздер. Азыркы сиздердин жашооңуздардын деңгээли, айтайлы, 1ден 10го чейин алган болсок, канча деп баалайсыздар? Аллага шүгүр сонун. Эгер азыр жашооңузду 4 тараптуу, өзүңүздүн жеке жашооңуз, үй бүлөдө мамилеңиз, үй бүлөдөгү абал, финансы жагыңыз, анан чөйрөдөгү ордуңуз. Чөйрө дегенде, бул үй бүлө дегенде сиздин жолдошуңуз, балдарыңыз эле кирет. Калган ата энеңиз, бир тууганыңыз, достор, коллега, тууган, амекелер, алар баары чөйрөгө кирет кыздар. Коомдогу ордубуз чөйрө. Чөйрөнүн таасири дагы аябай көп бизге. Аябай чоң чөйрөнүн таасири. Кандай чөйрөдө болсок, биз ошондой кете беребиз. Өнүккөн чөйрөдө болсок, биз өнүгөбүз. Кечке ушак айткан чөйрөдө болсок, анда ушак айта беребиз. Анда күнөөгө батабыз.
ар бир сферага өзүңүздөр баа коюңуздарчы 1-10 чейин. Мисалы, жеке жашооңуз 5, үй бүлө 10, там финансы жагыңыз 10 дейле, чөйрөдөй ордуңуз 5 дейле, ошентип. Ассаламу алейкум, Мижей дейт, Аллах разы болсун сизден дейт. Алейкум ассалам. Чын айтсам, бүгүн эфирге чыккым келбеди эле өзүчү. Жумуштарым аябай көп болчу, тарайып окуш керек. Анан бир айым мага Россиядан жазды. WhatsApp'тан да жазат, Instagram'дан да жазат, эже эфирге чыгасызбы, бүгүн эфирге чыгасызбы депчи. Алар менен биздин саатыбыз, ал Россиянын башка жагында экен, аларда түн 3 ушундай экен. Ошого будильник коюп туруп, анан мен эфириңизди көрөм дейт. Түнү туруп эфир көрөт экен. Ошентип жазганынан анан макул деп чыктым. Хоть менин эфирим бир адамдын болсо да жашоосуна өзгөртүүгөнгө салым кошкон болсом, мен азыр мына орозодо аябай сооп иштен изденип атпайбызбы, баарыбыз кандай сооп, ошол бул дагы сооп болот. Мен күйөөм психологдон сабак алайын десем, күйөөм эмне кыласың, окубай эле кой деп кайра сурадым. Неге деп акыл үйрөтө берип тажатасың дейт. Вот, көрдүңүз, өзүңүзгө өзүңүз жооп бердиңиз. Жолдошуңузга өзүңүзгө жооп берипсиз, кайра акыл үйрөтүп. Эч качан эркекке акыл үйрөтпөйбүз. Биз эркектин апасы эмеспиз, кыздар. Эркектин эжеси эмеспиз. Эркектин аялыбыз. Ал бизге жооптуу. Биз ага жооптуу эмеспиз, ал бизге жооптуу. Эгер биз ага жооптуу болгондо, биз ага эс үйрөтсөк болот эле, акыл үйрөтсөк. Бирок ал бизге жооптуу. Ал бизге акыл үйрөткөнгө укугу бар. Бирок биздин укугубуз жок, кыздар. Ошону кабыл алыңыздар. Эмне үчүн? Мен билбейм эмне үчүн. Аллахым ошентип жаратыптыр. Күчүңөр жеткен эле аялдар андай мындай деп мага комментарийлер жазышат. Кыздар, мурун ушундай комментарийлерди тек койдум. Азыр негативный комментарийлерди я всех удаляю. Негативный комментарий керек эмес Инстаграмдачы. Негативный комментарийди ким жазат? Өзүнүн жашоосуна нааразы адам жазат. Жашоосуна ыраазы адам эч качан бирөөнүн эфирине кирип, бирөөнүн рилсин көрүп, бирөөнүн бир сторисин көрүп, ага негатив жазбайт, кыздар. Ал только жашоосунда өзүнүн бактылуулугунда фокусучу. Башка жерде жаман нерсе көрбөйт. Азыр сиздер башка бир айтайлы конокко бардыңыздар. Конокко бардыңыздар да ошол жерде дасторконду аябай сонун салыптыр да, анан ичине бир конфетти, дешевый конфет коюп коюптур да. Анан ошону айтып атасыздар, блин, дешевый конфет коюп коюптур. Ушуну деле бир сонун кылса болмок экен, депчи. Значит, сизде жашооңузда сиз негативге көңүл бурасыз. И ошол эле вариант башкасы. Бир жерге конокко бардыңыз, мындай айтканда, мындай эле дасторкон салган, бирок сиз ошол нерседе дагы сонун жактарын көрдүңүз. Только сонун жагын көрдүңүз, жаман жагын эч көрбөдүңүз. Значит, сиздин жашооңузда позитив. Рамазанда карман орозоңуз кабыл болсун дейт. Рахмат, баарыбыздын орозолорубуз кабыл болсун. Аллахым ар бир дуабызды, ар бир намазыбызды, орозолорубузду кабыл кылсын, кыздар. Только ибадат кыла турган, аябай сонун, бир жылда бир келе турган ай болуп атат. Бул орозонун башында мага аябай күчтүү сыноо келди, кыздар. Сен өскөн сайын сыноолор да күчтүү болот. Сен канча изилденип, канча өнүгөнгөн сайын сыноолор ошончо күчтүү болот. Себеби Аллахым сени жаннаттан көргүсү келет дагы, сага ар түрдүү сыноолорду жөнөтөт. Анан сен көтөрө албаган сыноону жөнөтпөйт. Только сен көтөрө алган, сен колуңан ошонун чыга аласың. Мындайча айтканда, справляешься. Ты этим справишься. Ошондо гана жөнөтөт. Ошондо гана сыноону жөнөтөт. Ошондой күчтүү сыноо келди. Аллахым жардамы менен, ал сыноону дагы биринчиден Аллахым жардамы менен, экинчи менин жолдошум жардамы менен, жолдошумдун колдоосу менен ал сыноону дагы жеңген аракет кылдыбыз. Мен да сизди калтырбай көргөнгө аракет кылам дайым дейт. Сонун кыздар. Мындай да, мен акысыз эфирим, акылуу эфирим деп бөлбөйм маалыматтычы сиздерге. Буларга мен бесплатный беришим керек, буларга платный беришим керек дебейм, кыздар. Баардыгын бере берем магачы. Себеби мен азыр силерге бесплатный берип атамбы. Мүмкүн бул нерсени мен мисалы жеке консультацияда 1 саат жеке консультациям 3 миңди утпаймынбы? Аны Аллахым башка жактан 30 миң кылып берип коюшу мүмкүн, 300 миң кылып берип коюшу мүмкүн, ушундай да. Бул жашоодо бере бериш керек, мүмкүн болушунча бериш керек. Алгандан итяаттагыла. Акысыз нерсени алгандан итяаттагыла. Бирок бергенде бере бергиле. Канча болсо бере бергиле.
күйөөм мен 4 жыл болуп атат жашаганыбызга, бирок жактырбайт дегенмин да, бирок мамилеси жакшы, туру жакпайт да, көчөдө жүргөндө уялам да бир аз дейт. Азаматсыз, вообще мощный. Сонун ушундай кете берсеңиз, жашооңуз сонун болот. Бир күн башыңызга дагы бир аялды алат, же ичип кетет эркек, же чын эле ажырашып кетет, анан жашооңуз дагы сонун болуп кете берет кыздар. Канеке 01 дегенде ошондо 2001 сиңерби? 2001 болбогонбосоңор, мүмкүн андан чоңсуңар, билбейм. Но чоңойгула. Эгер өзүңөр чоңойбосоңор, жашооңордо ар түрдүү ситуациялар болот, чоңойто коет. Көзүңөрдү ушундай ачарта коет. Пока Аллахымдын сүйүктүү пендеси экенсиңер, пока силерге жакшы күйөөнү бериптир. Анан эгер ушу берген нерсени да бактабасаңар, анда ар түрдүү сыноолор болот. Сыноолор башыңарга катуу тийген сыноолор болот кыздар. Финансы жактан кантип чыксам болот эже дейт. Финансы жактан кантип чыгам деген сурооңузду түшүнбөдүм. Финансы жактан кантип чыгасыз? Финансы жактан чыга албайсыз кыздар. Биздин жашообуз ар бир жерде финансы менен байланат. Ошол 2001 болсоңор. Бирок 2001 болсоңор деле, мисалы мен эң чоң уулум 2004 Капа болбогула го, бирок силерге караганда ой жүгүртүүсү башкача да. Силерден 3 жаш кичүү экен. Кичине чоңойгула. Өзүңөр чоңойбосоңор, жашоо ушинтип чоңойтуп коет. Сонун кылып айттым го, сонун кылып чоңойтуп коет. Ушундай билбей каласыңар өзүңөр кантип чоңойгонуңардычы. Пока Аллахтын сүйүктүү пендеси экенсиңер, кичине эркелеп атат экенсиңер. Күйөөңөрдөн уялып. Текеберлик, конкретно текеберлик. Сени гымыңдай дагы текеберлик болсо, сен жанатын жытын жытабайсың дейт. Мага көп айымдар ушундан келет. Мен жогорку билимдүүмүн, мен бай үй бүлөнүн кызымын, мен шаарда өскөм, күйөөм айылда өскөн, күйөөм окуган эмес, күйөөм мындай, күйөөм жашты да билбейт, күйөөм мынандай. Сен эмне үчүн ошондой күйөөгө туш келгенсиң? Ар бир айым өзүнө суроо бериш керек. Мен эмне үчүн ошондой жолдошко мен туш келдим? Сизде 5 жогорку билим болсун. 5 тең кызылга бүтүңүз. Аябай сулуу болуңуз. Аябай фигурасы 90-60-90 болуңуз, Прям таттуу бөбө да. Фигураңыз там Ким Кардашьян. И ошол нерселер сизге бактылуулук береби? Фигураң сонун болсо сен бактылуу болосуң, сен сулуу болсоң бактылуу болосуң, сен 5 жогорку билимиң болсо сен бактылуу болосуң деген нерсе барбы? Кээде шүгүр кылам. Кээде эмессиздер, ар секунд сайын шүгүр кылышыңар керек. Оорусаңар жаныңарда турган болсочу. Кыздар, пока колуңарда бар нерсени барктабайсыңар, наразысыңар, ал нерсе алыстайт. Ал нерсе алыстайт и жок болуп кетет. Анан мен Раматылык атам айтып калат эле, мурдуңардан суу агып, анан келесиңер анан. Күйөөм измена кылып койду, эмне кылайын деп чачыңарды жулупчу. Эмне үчүн измена кылды? Себеби силер ичиңерден аны тоготпой жатасыңар. Сыртыңардан ага жакшы сүйлөп айтпайбы? 5 жогорку билимиңер болсун, та фигура 60/90 такая, прям үйдө первый, второй салатында бышырып берип атасыңар, десертында бышырып берип атасыңар, да, все прям күнүнө там клубника в шоколаде жасап берип атасыңар, да. А бирок ичиңерден аны тоготпойсуңар. Ичиңерден аны тоготпосоңор, ал бул жасаганыңар бир тыйын кыздар. Эмне үчүн ал измена кылат дейсиңер анан? Ал эмне үчүн измена кылат? Себеби сен ичиңден аны тоготпой жатасың. Сен сырттагы нерсең эмне ал любовницасына эмнеге барат дейсиңер? Кээ бирде даже ошол измена кылган аялдар хуник болот да, мындай. Сулуу эмес болот. Кээ бирде анын образованиясы деле жок болот, жөнөкөй эле болот. Себеби ал канчалык жөнөкөй болсо дагы, мындай тышынан жөнөкөй болсо дагы, ичинде ошол эркекти сыйлайт. Ошол эркекке муктаж. Ана өтө маанилүү нерсе, муктаж. Силер качан эркекке муктаж эмессиңер, ал эркек силерден алыстай берет. Ал эркек муктаж аялды издейт өзү. Себеби эркекте ушундай функция бар, кыздар. Эркекте эки эле функция бар негизги. Эркек коргойт, анан өзү коргонот. Мамонттан үй бүлөсүн коргойт и өзүнү коргонот, өзүнү анан защищать этет. Өзүнүн үй бүлөсүн защищать этет, иши өзүн защищать этет. А эгер аялы үйдө защищать эте турган аял эмес, ага муктаж эмес,
ага керек эмес. Ал сиз деле жашап кетем. Даже кээ бир аялдар айтат, мен сенсиз деле жашап кетем. Жок, силер өлүп калбайсыңар, жашай бересиңер. Эч ким айтпайт, сен ажырашып кетсең, сен ушул күйөөңөн калып кетсең өлүп каласың депчи. Андай нерсе жок. Жашай бересиң, сен рызкың түгөнгө чейин жашай бересиң. Баланын рызкысы болот, сен еще бай жашап кетишиң мүмкүн. Сен ийгиликтүү болуп кетишиң мүмкүн. Аябай ийгиликтүү болуп кетишиң мүмкүн. 4-5 бизнести баштап, 20 бизнести кылып, миллиондор табышың мүмкүн. Бирок деген жери бар. Бактылуусуңбу сен? Сен бактылуу болосуңбу деген жери бар. Вот. Өзүңөргө өзүңөр суроо бергиле, ошентип. Мындай, эми мен жашмын да, мисалы 24-кө чыгып калыпсыңар. 24 жаш бул жаш эмес, кыздар. 13-15 жаш это жаш, ладно. Но 24 жаш это уже жаш эмес. Адам 25 жашта психологически и физиологически уже бардык жагынан калыптанат. Все. Өспөйт дальше. Боюңар өспөйт, все. Ошол 25-ке такаласыңар, все. Сиздин курсуңузда окушум керек экен дейт. Окугула, катышкыла, өзгөргүлө жашооңорду. Пока жашооңордо ушул сонун бардык нерсе кетип атат, барктагыла кыздар, барктагыла. Мен да убагында барктабай калгам, кыздар. Ошон үчүн мен айткан нерселерим баары мен жомоктон, практикадан, мындай теориядан алган нерселер эмес. Бул менин өзүм жашоомдо тажрыйбамдан алынган нерселер. Өзүм башыман өткөн нерселер. Мен мурунку өзүмдү башка келиндерден көрүп, сизге кайрылуусун айтсам, такыр түшүнүшпөйт. Бизде көп аялдар өзгөргүсү келбейт экен дейт. Мындай да, кыздар. Бирөөгө бирдекени айтканда, бул дагы жакшы сапаттардан эмес. Бирөөлөргө мисалы өзүңөр бир жакшы нерсени билесиңер, үйрөнөсүңөр, анан ошол нерсени башка бирөөдөн билип алсын дейсиңер да. Бирок ал аны биле албайт. Ал ага муктаж эмес мүмкүн. Мисалы мен аябай суусадым да, суу ичип атам да, анан башкаларга айт, "Мен суу ичсеңер, мына суу ичсе сонунки, мен сонун суусум канып калды." Ушундай болуп калдым. Ал мүмкүн суусабай жатат. А силер ага сууду илип атасыңар, ал болсо барчынагы дейт акырычы. Мен суусаган жокмун дейт. Айтып атам го мен сага суусаган жокмун депчи. Жакшы айтат бир-эки, анан ошо кыйкыра баштайт. А качан алар өздөрү суусайт, өздөрү издейт, кыздар. Ошондо силерге келип, кайрылып, "Малюда, ушундай болуп атат. Сиздин советиңиз керек" дегенде берсеңер, азыр мына эфирге карасаңыз, адамдар кирип атат, чыгып кетип атат. Мен мына эфирди бүткөндөн кийин эфирге канча адам катышты, чыгат. 200-300 адам болуп кетет, кыздар. Бир күндө 400 болуп кетти. 400 адамдын арасында бир көп болсо бир 40ка чейин адам отуруп атат. А так 10, 20, 30. Калгандары кирет, чыгып кетет. Кирет, чыгып кетет. Киргенде алар эмнени угуп атат? Алар нафиске жакпаган нерселерди угуп атат. Или мен муну билем дейт. Бирок билген менен аткарган бул эки башка нерсе. И чыгып кетишет. Аларга какой-то себеп кылып жөнөтүп атат, бул жакачы, мындан уксаң, может жашооңо ушул жерден өзүңө пайда алып каласың деп атат. Жок. Ал ага даяр эмес. Ал мындай айтканда суусабай жатат, ал кетти. Ал кола ичкиси келип, кола издеген кийин кетти. Ошондой. Ага мен суу илгеним менен ал сууду ичпейт. Ошон үчүн эфирге киргендер менен эме кылам мен, сүйлөшөм. Курстарыма катышкандар менен сүйлөшөм. Мен мурун акысыз консультация берет элем, кыздар. Мен курстарымды акысыз өткөзөт элем. Мен 2-3 жыл курстарымды только акысыз өткөзүп жүргөм. Адамдар жасабайт эле, тапшырмаңды жасабайт эле, адамдар барктабайт эле ошондой сенчи. Азыр мисалы 3000 сомго жеке консультацияны сатып алабы? Саат, секунда сайын ошол жерде болот, даяр болот. Кээ бирде мен 2-3 мүнөт кеч калып калсам, жазат сразу. Айдеже келип атасызбы, мен сизге жеке консультацияга жазылган элем депчи. Вот, себеби барктайт. Ошол жерде ар бир сөзүмдү жазат, кагаз ручкасын алып келет, эмне деди деп жазат бардыгынчы. Телефонуна жазат. Акысыз консультациямдан кече жума күнүндө акысыз консультация бердим, кыздар. Адамдар мимо ушей угуп коюшат андай нерсени. Өзгөрүүсү келгиси келбейт эмес, просто алар каалабайт, алар өзгөрүүнү, ооба туура айтасыз. Өзгөрүүнү каалабайт. Себеби адам өзүнүн үстүнөн иштеш бул көп эркте талап кылат. Көп өзүнүн үстүнөн мындай өзүн тарбиялашка бул өтө көп күч кетет. А бирөөнү өзгөртүш вообще мүмкүн эмес өзүчү. А бирок бирөөнү өзгөрткөн аракет кылабыз биз. Өмүр бою жолдошубузду өзгөрткөн аракет кылабыз.
Балдарыбыз кичине чоң болсо балдарыбызды өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Кичинесинен уже мен кандай жашоодо көз карашым болсо, балам дагы мага окшош көз карашта болуш керек. Жок, мен футболист болом десе, жок, сен юрист болосуң деп юристке берип коет. Юридическе берип коет. Өзүнүкүн ага илет. Мала макул. Апам экен, атам экен деп ошону нерсени жасайт. Бирок ал бактысыз ал жерде бактылуу эмес кыздар. Ал өзү каалагандай жасабай атат. Ал ата энеси илгенди жасап атат. Бизде кыргыздарда менталитет ушундай, менталитет бар бизде. Стереотип ушундай адамдарыбыз эл эмне дейт деген нерсе бар. Өзүң эмнени каалап атсаң дагы ошол эл эмне дейт деп жашай беришет. Кой уят, эл эмне дейт, айланайын мындай бол депчи. Эл көрбөйсүн, ой акырын үйдө акырын депчи. Эл көрбөй жатканда. Вот Аллахым 3 түрдүү адамды аябай жакшы көрөт экен да. 3 түрдүү адамдар. Биринчиси ыймандуу, намазын окуган, орозосун туткан. Баары ыйман деген ичинде бизде 5 түркүк бар, аялдарда 6-чысы бар, бул хиджаб. Ошонун баарын аткарган. Экинчиси тооба кылган. Ар бир нерсесине, ар бир адашканына тооба кылган, чын дилден. Үчүнчүсү, өтө маанилүүсү үчүнчүсү. Өзү жалгыз калганда күнөө кылбаган. Инстаграмда бир туура эмес нерсени көрүп коебуз. Өзүбүз жалгыз калганда ар түрдүү ойлор келет. Өзүбүз, бирок биз ойлойбуз, биз өзүбүз жалгыз калдык деп. Бирок биздин алдыбызда 4 периште болот кыздар. Дагы жакында 5 периште деп да уктум. И ушо Аллахым турат бардык жерде. Ошон үчүн өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Азыр жасап атканда, ар бир кыймыл аракет жасап атканда ойлоруңузду айрыкча. Өзүм калдым, менде ар түрдүү жаман ойлор болуп кетиши мүмкүн, бирөөлөр жөнүндө таарыныч, капачылык, баягы билесиңби, баягы ушундай болуп кетиптир деп өзүм ичимечи. Булар бүт күнөөлөр да, күнөөлөр. Так, үйлүү машиналуу болгум келет, бирок береке жок болуп жатат дейт. Так, перекежи. Жашыңыз канчада турмушка чыккансызбы, ошонун жөнүндө жазып коюңуз. Аялдын тапканда береке болбойт кыздар. Аял эгер таап аткан нерсесин, мисалы иштеп атат, бирок үйдөгү жумушу, жолдошу, балдары мээримсиз, мындай сүйүүсүз калып кетти да, анын тапканында береке болбойт. Аял киши мен үйдү багышым керек, машина алышым керек, үй курушум керек, үй бүлөнү багышым керек, үй салышым керек деп иштебеш керек. Мага уруксат бербейт деп эле көп нерседен тыйылчумун. Курстан кийин автошкола окуп, жолдошумдун машинасын минип жүрөм. Мен Шишада окуп жатам. Чөйрөм сонун, кайненем кыйын коркчу элем. Кайненемен жакшыла дейт. Жакшылап кайненем менен сүйлөшүп көрсөм, жакшы инсан экен дейт. Ошо. Оба чыкканмын дейт. Хорошо, чыккан болсоңуз, анда карап көрүңүз, эмне максатта күйөөм иштейт, мен үйдөмүн дейт. Анда үйдө, бирок ошол күйөөңүз тапкан береке акчасыга берекени көбүнчө сиз бересиз, аял киши берет. Кантип береке берет? Жолдошуңуз мисалы ата энесине жардам берип коюу, кайнысиңизге жардам берип коюу, ошондо сиз кызганбайсызбы ошол акчага? Чын тилден өзүңүзгө суроо бериңиз. Мындай аларга эле бере бересиң, өзүбүз үй ала албай жатсак, өзүбүз машина ала албай жатсак деген кызганыштар болсо, мүмкүн сөзүңүз менен айтпайсыңыз, ичиңизде бар ошо сезим. Кыздар, сөзүңөр 20% таасир берет. 80% ичиңердеги ниетиңер, ичиңердеги ойлор. Ичиңерден кызганып атасыңарбы? Силер анын акчасына берекесиз кылтасыңар, анын акчасын. Жолдошуңар тапкан нерсесин берекесиз кылтасыңар. Эмне үчүн? Себеби силер өзүңөргө эконом кыласыңар. Өзүңөргө эконом болуп атасыңар, өзүңөр азыраактан жеп атасыңар, мындайраак нерсени кийип атасыңар, анан кичине топтоп эле деп атасыңар, анан ол нерсе башка жакка кетип калып атат. Вам мындайча айтканда обидно. Ошон үчүн өзүңөргө эконом кылган бул туура эмес. Өзүмө эконом кылып акча топтойм деген түшүнүк бул туура эмес түшүнүк, кыздар. Бул атайын адамдарга киргизилген программа. Адамдар ушул өмүр бою акча топтоп, экономдоп, ушинтип жашаш керек.
адам ошол экономдоп атып башка нерсеге концентрация болбойт. Заман эмне болуп атат? Мен ушундай андай адамдар менен башкарыш, андай адамдардын үстүнөн башкарыш оңой. Ошон үчүн атайын программалар кирет. Бул детсадтан кирет, бул мектептен кирет, бул университеттен кирет, бул чөйрөдөн кирет, бул телевизордон кирет, ар түрдүү программалардан, кинолордон кирет. Атайын ушундай программаларды изилдеп табышып, ойлоп табып, ошолорду элге киргизет. Эл негативде жашаса, элди башкарыш оңой. А эл ийгиликтүү болуп кетсе, эл өкмөткө баш ийбей калат. Өкмөттөн көз карандысыз болуп калат. Зависить этпей калат кыздар. Туп-туура таптыңыз дейт, ичимден ойлойм дейт. Көзүм ачык бекен? Ушундай көзүм ачыкса кыздар, мындай да бир көзүм бар, үчүнчү көзүм бар. Так, ушундай айымдар. Ошон үчүн ар бир силердин ошол кызганганыңар блок болуп турат. Күйөөңөрдүн тапкан акчасында береке кетет. Миллион тапса деле берекесиз боло берет. Эгер силер ушул нерсени от души бере берсеңер, Аллахым ушундай кылып коет, что силер тез эле үйлүү болуп каласыңар, тез эле машиналуу болуп каласыңар. Аллахтын себеби толтура, саны чексиз ар түрдүү себеп кылып коет. Мүмкүн жолдошуңар үй бүлөдө, ишинде мындай чоң должность алып калат, какой-то премия берип калат, билбейм мен. Ар түрдүү нерселер болуп калат. Бир жолу ушундай болду, бизде дагы биздеки алайлы десек, жолдошум айтты, акча калбады деди. Анан мен айттым, каалап кое берели, Кудай кааласа Аллахым берет дедим. Хорошо деп койду да. Мурун андай нерсеге мындай ишенбейт эле, мен айтсамчы. Ал жерде хорошо деди, макул, сен айткандан бир жасап көрөлүчү деди. Анан эртеси кайра келип атпайбы? Акча келди дейт. Мен айлыкка чейин дагы канча күн бар деди да. Айлык алгыга чейин ушунча күн бар. Ошондон кийин алабыз депчи. Булар да жумуштан бир какой-то мурун расход кылган экен, ошону жумушу кайра төлөп бериптир. Нормальный акча келип калды. Баягы биз ала турган нерседен дагы көбүрөөк акча келип калды. Ошону силер билбейсиңер, Аллахым каяктан ар түрдүү нерселер менен себеп кылып акча берип калат. Булар ойлогон баягы расходду төлөп бербейт депчи. Жасаган расходду жасаган ошо менен калып кеткен. Аны төлөп берип атат. Биз билбейбиз себептерин, кыздар. Мен айлыкка иштейм, өзү 30 миң айлык алып атсам эле. Силер ошо өзүңөрдү ошону чектеп аласыңар. Менде 30 миң айлыгым болса, каяктан мага 50 миң келет айына деп. Өзүңөр чектейсиңер, өзүңөр программа түзөсүңөр, ошо жашооңорго келе берет. Так, айымдар, дагы кимде кандай суроосу бар? Мырзаларды блокировка кылабыз. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Айттым, мен айткан нерселер сиздердин нафсыңыздарга жакпайт. Бирок айланып тегененип бар ушул нерсеге кайта ынанып ушул нерсеге келесиздер. Себеби башка вариант жок, кыздар, башка жолу жок. Мен бардык жолду карап көрдүм, жасап көрдүм. Мен устаздарымын башка жолдорду карап көрүптүр, жасап көрүптүр. Акыры ынанып ушул жолго келишиптир. Только ушул жол бар, башка жол жок, кыздар. Айлык 30 болсо 50 ойлонсок, ал баары бир келбейт да. Ооба, келбейт, туура айтасыз. Сиздин программаңызда келбейт десеңиз, анда келбейт. Менин программамда андай нерсе жок. Мен айлыгым 30 миң болсо дагы, мен 300 миң, 3 миллионго деле каалап кое берем. 3 миллиондук нерсени деле каалап кое берем. Ошол нерсе болуп кетет. Жакында 3 миллиондук нерсе өзүдөн өзү келип калды бизге. Ага чейин 2 миллиондук нерсе келип калды эле. Келет, өзүңдө ишенбей каласың дейт. Ооба. Бул айым пока детский эмеден чыга элек. Чоңой элек. Өзү мындай өз аң сезим менен осознанно чоңой болсо, айттым го, жашоо ушундай чоңойтуп коет. Ошол сөздү көп кайталайм, бирок дагы айтайын. Айымдар,
аялдар, кыздар, кимсиңер азыр эфирде көрүп аткан? Өзүңөрдү кызмын дейсиңерби, аял дейсиңерби, айым дейсиңерби? Бирөө кээ кыз деп сүйлөсөм, эже кыз дебеңизчи дейт. Биз кыз эмеспиз депчи. Баарыбыз кызбыз да, аял кишибиз, эфирде көргөндөр. Сиз өзүңүздү, жолдошуңузду, балдарыңызды программалайсыз. Жолдошуңуз Марста болсун, Юпитерде болсун, жолдошуңуз менен ажырашып кетиңиз, кандай болбосун, урушуп кетесизби, эмне болбосун, сиз жолдошуңузду программалайсыз. Ажырашып кеткен айымдар жолдошу жөнүндө ойлоно берет го, силер кадимкидей өзүңөр энергияңарды ага бере бересиңер. Алар силердин энергияңар менен жашайт, питаться этет. Кадимкидей тамактанат. Себеби силер алар жөнүндө ойлоп атасыңар. Аялдар ар бир жолдошуңар жөнүндө ойлонгонуңар, силер аларга энергия бергениңер. Эркек аялдан башка нерседен энергия албайт. Эркек только аялдан энергия алат. А биз мондай суу ичип деле, бир жаңы кружка алып деле энергия ала беребиз. Могу кружканын жакында мага бирөө подарка кылып эле, ушудан чай ичкен, суу ичкен сайын өзүнчө кайф тутам, өзүнчө энергия алам. Гүл турса деле, мына мончада азыр вазада гүл турат, аны карап туруп эле өзүнчө рахат ала бересиң. Күн батып атканды карап туруп эле рахат ала бересиң, энергия ала бересиң. Үйүң таза жыштырып алып деле энергия ала бересиң. Ушундай. Аялдар бардык нерседен энергия алабыз. А эркектер только бизден энергия алат. Ал эми кандай энергияны бересиңер? Бул силердин көз каранды. Негативди берсеңер, негативди ала берет. Позитивди берсеңер, позитив болот, ал ийгиликтүү болот, ал бай болот. Ошол. Балаңар да ийгиликтүү болот, балаңар да бактылуу болот, балаңар дагы бай болот. Эгер балаңарга минус энергияны берсеңер, ал дагы бактысыз болот. Үйдө Wi-Fi роутерга сыймал, силер интернет таркаткандай, силер энергия таркатасыңар. Үйдө маалымат таркатасыңар. Баардыгын силер программалайсыңар. 80%га силер программалайсыңар. 20% ал өзүнөн. 80% силерден. Ошон үчүн эркектин ийгилигинин көптүгү силерден. Азыр эркегиңер жакшы акча таппайсызбы, ал силерден. Силер туура эмес программалап атасыңар. Аны тапканга акчасына кызганып атасыңар, ал таап келген акчасына ыраазы эмессиңер. Бүгүн жеке консультация, 7 жеке консультация өткөздүм, ошонун үчүндө жолдоштор айтат экен. Сен качан болсо мындай наразы болосуңбу дейт экен аялдаргачы. Вот. Разы болосуңарбы? Ошол азыр алып келип аткан нерсеңерге, мисалы, жолдошуңар 1000 сом берди, разы болосуңар, ал 2000 берет. 1000 сомго разы болбосуңар, ал ошо 1000 сомдон жок болуп кетет. Азыр кошелегиңөрдө 100 сом барбы, ошол 100 сомго разы болсоңар, ошол көбөйөт. Ага разы болбосоңор, ал көбөйбөйт. Ал да жок болуп кетет. Ушу сөзүңүзгө эч ишенбейт элем да, азыр ойлоп коем, каяктан болбосун келет экен деп. Конечно. Кыздар, мен ал нерсени өзүм мурун жасап жүрүп, күйөөм ишенбейт эле да. Анан күйөөм өзү көрүп атат, фактыларды көрүп атат, жашоосу өзгөргөнүн көрүп атат, келип атканын көрүп атат. Ал уже өзү унанып калды. Өзү ишенип калды. Дагы максат жакшы, чоң максаттарды жакшы калачы деп атат. Үйдө максатты аял жазат. Эркек кыялданбайт. Эркек отуруп алып, 2 этаж үй салсам экен, мындай машина алсам экен деп кыялданбайт кыздар. Турцияга барып бес алып келсем экен деп. У них нету такого. Алар эмоция менен иштебейт, алар логика менен иштейт. Так, айына 50 миңден таап атсам, анын 20 миң расходке кетип атат, 10 миң бул жака кетип атат, 20 миң калса, бир жылда ошондо 120 миң, 140 миң таап аткенмин. Ал логика менен иштейт. 140 миң тапсам, силер 2 этаж үй десеңер, каяктагы 140 миңге 2 этаж үй, 2 этаж үйүң мисалы Ошто 100 миңден нары турат долларда. Ал сомдо 100 миң таап атат да. Сомдогу 100 миңи ал 1000 доллардан кичине көбүрөөк болот. Аны айтат, айда кичине мындай реальный карачы, асманда жүрбөйчү. Мага мурун ошондой дейт эле. Жашоого кичине реальный карачы, чоңойчу, 40ка чыгып калдың, чоңойчу дей берет эле. Кантип энергия беребиз күйөөбүзгө дейт. Кантип энергия бересиңер? Тамакты кандай ниетте жасап атасыңар? Анын кирини кандай жууп атасыңар? Анын үйүнү кандай жыштырып атасыңар? Аны көчөдөн кантип тосуп алып атасыңар? Кантип узатып атасыңар? Ошо баары бир силер жолдошуңарга болгон кыймыл аракетиңер, жолдошуңарга болгон ойлоруңар, бул баары энергия бересиңер силер. Жинденип ушул сасыган турсасын, носкисин калтырыптыр деп жууп атасыңарбы? Ал күйөөңөр ийгиликтүү болбойт. Ага тамакты жасап атасыңар, энин иттин баласы ушу таш жебейсиңби ушундан көрө деп жасап атасыңар. Жинденип. Ал жолдошуңар ийгиликтүү болбойт.
И ошол тамакты жеген балдарыңар да ийгиликтүү болбойт. Өзүңөр да кайра минусту жей бересиңер. Минус энергия менен жасап атасыңар. Ал тамакта минус энергетика бар, кайра минусту жеп атасыңар. Наразычылыкты жеп атасыңар, кайра эле наразычылык кыла бересиңер. Анан дагы өзүңөргө сурай бересиңер, эмне үчүн менде жаман ойлор боло берет? Кечке эле мага жаман ой келе берет. Себеби силер круговорот жасап атасыңар да өзүңөр. Мына сууду ичип атам, жаман ойдо отуруп алып ойлонуп атам да, хотя мен сүйлөбөй атам, просто оюм. Ништеге айтпай атам, бирок жаман ойлонуп атам. Блин, мынандай болуп калсачы, мынандай болуп калсачы, андай ушу бала күйөөм кеч калып атат. Блин, уже эме бүтүп тарабы бүтүш керек эле, бирок кебеш деп. Бир болсо бирөөгө кетип калган да ушул. Ал жерде бир коңшу мындай кичине кыйшаңдады эле, ушуга кетип калды бекен деп ичип атам. Ичип атам, мен муну ичтим. Программа түздүм, ичтим. Ошо жашоомо келет. Кандай тез келет, канчалык тез келет, силер ошол программаны канча ынанып, канча ишенип ошону жасап атасыңар. Аябай ишенип жасаган болсоңор тезирээк келип калат. Бүгүн келип калышы мүмкүн. Ошентип энергия бересиңер. Энергия дегенде, энергиянын ичинде маалымат бар. Ар бир энергияңарда маалымат бар. Силер азыр ойлонуп атасыңар, силерден энергия кетип атат. Сүйлөбөй атасыңар, жөн эле ойлонуп атасыңар. Ниет мындай чыгат, жүрөгүңөрдө ниет кылып атасыңар. Чөтө күйөөм бирөө менен жашкандай, бирөөнү таап алган окшойт деп ниет кылып коюп атасыңар. Хорошо дейт подсознание. Ида сен ошону каалап атасың, ошо келет жашооңо. Себеби подсознаниянын 3 негизги функциясы бар. Ага кандай маалыматты берсеңер, ошону аткарып берет. Анда сознание жок. Айдага бул зыян алып келет, Айданын күйөөсү бирөөнү таап алса, Айдага бул зыян алып келет, Айда мындан кыйналат деген түшүнүгү жок анда. Анда сознание жок. Сознание бөлөк, подсознаниеда нерсе жок. Подсознание тупо жасай берет. Подсознание жаш бала деп коет го. Жаш бала сыяктуу. Жаш балага мисалы эмне берсеңер иче берет, эмне кыл десеңер кыла берет, ал ойлонбойт. Бул нерсе зыян алып келет мага депчи. Абойлорду жыта берет, бул апама зыян алып келет, бул атамдын акчасына зыян алып келет дебейт. Ошондой эле подсознание да ошондой. Эмне маалымат берсеңер ошону аткарып берет, кандай маалыматты киргизсеңер ошону сактап берет, аны жок кылып бербейт. Силер төрөлгөн эмес, даже силер апаңардын ичинен баштап кандай программалар бар, апаңар силер боюндагы кезде эмнени ойлонду. Кыз болуп кеткен десе, блин, ушу бала эле болуп калганда болмот эле, күйөөм баланы аябай каалады эле деген болду, силер эркек сымал кыз болуп калсаңар. Силерге ошо программа түзүлүп атат. Силер эркек сымал кызсыңар, аял сымал эркекти өзүңөргө тартасыңар. Эркек сымал аял эркекти тартпайт өзүнө. Чисти эркекти тартпайт. Аял сымал эркекти тартат өзүнө. Анан ойлоносуңар, эмне эле мен үйдү эле мен кылсам, жыштырсам, тамакты мен кылсам, акчаны мен тапсам, балдарды мен чоңуйтсам, анда сен мага эмне керексиң дейсиңер. Ал аял сымал үйдө отурат, аял сымал таарынышы мүмкүн. Аял сымал капа болушу мүмкүн. Силер эркексиңер, ал аял. Ошондой. Ошон үчүн боюңарда бар кезде аябай маанилүү. Даже боюңарда боло элек 3 ай мурун силер ойлонушуңар керек. Динде 40 күн деп коет. 40 күн алдын силер уже өзүңөрдү тазалашыңар керек. Өзүңөрдү оюңарды, ичиңерден ниетиңерди, жашоого көз карашыңарды, бирөөгө таарыныч барбы, капачылык барбы, Кайныңерди жаман көрсөңөр, кайныңерге окшош бала болуп калат. Кайнсиңерди жаман көрсөңөр, бир какой-то сапатына, мүнөзүнө, ошондой болуп калат кызыңарчы. Себеби силер подсознание ошо программаны киргизип коюп атасыңар. Ошону ойлоп атасыңар. Ушундай мына карасаңар. Мына сапаты мага жакпайт деп ойлонуп атасыңар, подсознание киргизип коюп атасыңар. Подсознание эмнени киргизип берсеңер аткарат, эмнени киргизсеңер сактайт, анан өтө маанилүүсү силерди коргойт. Кандай болбосун силерди коргойт. Мисалы, мен ооруп калсам, мага жолдошум жакшы мамиле кылат, мен оорубасам, иши деле болбойт да магачы, мен менен. Мени подсознание оорутуп коет. Ошондой эле менин балдарым да, айтайлы, менин балдарым ооруп калганда күйөөм үйгө көбүрөөк көңүл бурат, үйгө көбүрөөк келет, мага мени көбүрөөк чалып сурап турат, мага мисалы жагат да ошону кезчи. Анан менин баламды оорутуп коет. Какой-то бир нерсе кылып, подсознаниялар бири-бири менен мындай связи бар. Дүйнөдө канча подсознание болсо, канча адам болсо, это не только адам, акча болобу, ийгилик болобу, баардык нерсенин энергиясы бири-бири менен мындай связи бар. Качан силер өзүңөрдүн энергияңарды көтөрөсүңөр, ошол нерсени өзүңөргө тартасыңар. Качан негативди жүрөсүңөр, негативди тарта бересиңер. Бул мисалы мына метро бар дейли. Метрого түшкөндөр бары караңыздар. Метро, машина жолдор, самолет жолдор. Мен самолетту каалап атам да, мен аябай ийгиликтүү болгонду каалап атам. Бирок өзүм метродо жүрөм.
ниетім метродо, ой жүгүртүм метродо, мага самолет келеби? Мен самолетке чыгамбы? Жооп бериңиздерчи. Өзүбүзгө ишенбейбиз да, күйөөбүз да айтпай эле коеюн дейт. Да, айтпай эле койгула. Сиздерге суроо да. Алейкум ассалам. Гүлеже, кандайсыз? Жолдошум жаман көрбөйт элем. Балам жолдошумду өзү фигура мүнөз кыймыл аракети дагы дейт. Жолдошуңуздун баласы жолдошуңузга окшош болот да. Анан кимге окшош болсун? Алейкум ассалам. Мен метродо жүргөн болсом, мен самолетко түшүп келемби? Мага самолет келеби? Мен өзүм метродо жүрөм, бирок самолетту күтүп атам, кыздар. Самолет менен алысыраак жакка учушум керек. Тезирээк барышым керек. Мен бирок метродо жүрө берем да, карап турабы? Себеби менин оюмда метро эле. Айга мен 30 000 эле табам, все. Мен кантип миллион табам? Жок, менин оюм ошол эле. Мен эч качан самолетко келбейм. Эгер мен ой жүгүртүүмдү өзгөртүп, мага самолет келет деген ой жүгүртүүдө мен ниетим ошондой болгон болсо, анда самолет келет. Биринчи ниет, ниетке жараша каалоо болот. Каалоого жараша процесс болот. Процесс, кыймыл аракет болот. Анан кыймыл аракетке жараша результат болот. Бирок өтө маанилүүсү ниет. 80% ниет. Асель Сыдыков айтат го, вот быть в нужном месте в нужное время — это 80% успеха дейт. Но еще там действовать в это время — это уже 20% успеха. Көп адамдар нужно время бул жерлерде болуп калат. Мындай курстарга катышып калат, акысыз эфирлерге катышып калат, сонундай маалыматтарды алат, бирок ошону колдонбойт. Маалымат алган менен, билген менен аны жасаган бул эки башка нерсе. Ага амал кылган бул башка нерсе, кыздар. Это совсем другие вещи. Баарыбыз билебиз туура тамактаныш керек. Баарыбыз билебиз намаз окуш керек. Баарыбыз билебиз орозо тутуш керек. Баары билебиз хиджаб бизге парз экенин, ачык чыкпаш керек көчөгө. Бирок билгенибиз менен жасаганыбыз башка болуп атпайбы? Туура тамактаныш керек, спорт менен заниматься этиш керек. Билебиз, ден соолукка бул пайдалуу. Өзүңдү мисалы бетке кам көрсөң сен жаш көрүнөсүң дейбиз, айтабыз. Бирок ошону жасабайбыз. Билген менен жасаган бул эки башка нерсе. Баарыбыз билебиз китеп окуш керек. Китеп окушту билебиз. Бирок китепти окубайбыз. Китепти окушту билип туруп, китеп окубаган адам, китеп окуй албаган адам менен барабар болот. Себеби ал окубай атат. Бул да окуй албай атат, окубай атат, окуй албаган үчүн. А бул окуй алса деле окубай атат. Экөө барабар болот, кыздар. Экөөнүн деңгээли барабар. Экөө тең метродо жүргөн болот. Айдайымды өтө жакшы көрөм, сыйлайм дейт. Рахмат. Кандайсыз айдажейт? Сонун, Аллага шүгүр. Мен сиз менен сүйлөшкөндөн бери ойлонуп калдым, Мона Лиза айткылып дейт. Сонун. Что рош, сиз эмне менден жеке консультация алдыңыз беле, Альхамдулиллах, жакшы, рахмат. Подсознаниеңизди кантип өзгөртөбүз дейт. Подсознаниеңизди жекече өзгөртүш кыйыныраак болот. Бирок мен көп техникаларды берем. Мен мына акысыз эфирлеримден алып эле подсознаниеңарды өзгөртүп алсаңар болот. Кааласаңар. Сөз каалоодо болот, кыздар. Ошону каалайсыңарбы? Айттым го, ниет. Точнее, биринчи каалоо болот. Каалоо, ниет, каалоого жараша. Анан уже процесс, кыймыл аракет, анан жыйынтык. Өтө маанилүүсү каалоо. Баардык нерсе каалоодон башталат. Бирдекени кааладым, мен суу кааладым, суу ичейин деп атам. Ниет кылдым уже суу ичейин деп. Сууду ичип атам. Суу сиңди. Суунун даамын сездим, суу сиңди. Уже жыйынтык. Мен каалабасам ичпейм. Туурабы? Бирдекени каалабасам мен аны жасабайм. Азыр жашооңузга бирдеке келбей атабы? Ийгилик келбей атабы? Бактылуулук, байлык келбей атабы? Анда сиз каалабай атасыз. Вот. Каалаганыңыз какой-то процент каалашыңыз мүмкүн, бирок каалоо бойдон эле калып кетип атат. Ниет жок, процесс жок. Окуулары шикарный дейт. Ооба, мен дагы жакшы көрөм дейт. Биз VIP тарифти окуп өтө сонун өзгөрүүлөрдү кылдык дейт. Вот менин жаңы жашоо курсумда катышты бул эже. Жашоолорун мындай сонун аткарып, тапшырмаларды, техникаларды, жашоолорун өзгөртүп алды.
Экинчи балам кайнатама окшош, кызым кайын сиңдим. Аларды жаман көрбөйт элем. Сиз жаман көрсөңүз окшошот деп айттыңыз го. Бир дагы балам мага окшобойт. Мен генетика деп коем дейт. Мурдун кычытат го кыздар, акча берет окшойсуңарбы? Так, кыздар, жакшы көрсөңөр дагы, жаман көрсөңөр дагы баары бир эле. По-любому ушул адам жөнүндө ойлодуңар. Жакшы ойлосуңарбы, жаман ойлосуңарбы, баары ошол. Генетикадан 20% өтөт кыздар. Генден 20% өтөт. 30 000 сүйлөштүк, вы говорили, что у меня гордыня дейт. Мен да психолог болгондо калып жатам дейт. Сонун окуңуздар. Бир жылга почти $2000 төлөйм, мен контрагым бар. Азыр да окутам, азыр детский психологияны окутам кыздар. Психология киргенден кийин ар бир сферасын окугум келип кетет экен. Детский психологияны окутам, буга чейин подростковый психологияны окудум. Буюрса, психологиядан мен августта дагы экинчи дипломумду алып калам. Буюрса. Ошондой. Мен могу жака бир жылда кыздар кээ бирде миллиондой кирип кетет. Кээ бирде миллиондон көп кирип кетет. Жашооңорду өзгөрткүңөр келсе, могу жака салым кылгыла. Бир өтө качественный кийим кийбесиңер дагы, өтө мындай тамактын да микро жебесиңер деле могу жака киргизгиле. Себеби могу жериңер силердин кайсыл жерде болбосун силер менен бирге. Кайда барбагыла силер менен бирге. Биз акча келсе үйгө бирдеке ала коебуз, өзүбүзгө бир алтын бирдекелерди ала коебуз, бияка салганды унутабыз. Ошол деңгээлден чыкпайбыз. Ошол деңгээлден өспөйбүз. Өсүш үчүн азыркы жашооңузда финансы жактан, бактылуулук жактан, ийгиликтүү жактан өскүңүз келсе, анда могу жакка салым кошкула кыздар. Башка жолу жок. Бизнес кылгыңар келсе деле, ошо бизнести жакшы изилдеп туруп, анан кылсаңар сонун кетет, туурабы? Эчтекени билбей туруп эле жасай берсеңер, ал мындай кандай кетишин билбейсиңер. Кайсы жерден товар аласаң, канча сомдон алыш керек, канча сомдон сатыш керек, кайсыл товар азыр актуалдуу, ошонун баарын изилдеш керек. Изилдеш үчүн могу жерге салым кошуш керек. Курстарды алыш керек, бирөөнүн 10 жылдык тажрыйбасын сатып алыш керек. Психолог болгоңар келип, мен психолог 2019-18ден бери психологмун. 6-7 жылдык тажрыйбам бар. Ошончо тажрыйбаны канча бияка кирип кетти. Просто мен эсептеген жокмун, кайсы курсты канчага алдым мындайчы. Эгер баарын эсептеген болсом, бул жака нормальный акча кирип кетти. Бизге да насип кылсын дейт. Баары ошол ниетте, калуудун кыздар, калуудун. Калуу, ниет, процесс, анан жыйынтык. Процесске жараша жыйынтык. Каалаганыңарда силер өзүңөрдүн айлыгыңарга, мындайча айтканда, капчыгыңарга таянып туруп каалабагыла. Бул туура эмес нерсе. Каалаганыңарда просто ошол нерсени тупо каалай бергиле. Тупо ошол нерсе келет деп элечи. Психотерапевт менен психологдун разницасы кандай дейт? Эч кандай разницасы жок. Психотерапевт менен психолог экөө бир эле адам. Психиатр менен психолог, психотерапевттердин айырмасы бар. Психиатр ал врач. Психотерапевт, психолог булар врач эмес. Биз медик эмеспиз кыздар. Биз денени карабайбыз. Психиатр денени карайт, мээни карайт. Мээде какое-то отклонение болсо, адам өзүнүн кыймыл-аракетине жооп бербей калды, көбүрөөк сүйлөп атат, ашыкча сүйлөп атат, туура эмес сүйлөп атат, жалган сүйлөп атат, мындай өзү билбей турупчу. Анда психиатрга барат. Анда отклонение бар. Психологко просто жан дүйнөсү ооругандар келет. Биз жан дүйнөнү карайбыз. Адам 3 нерседен турат. Денеси бар, рух бар и жан дүйнөсү бар. Денеңерге тамакты бересиңер, жуунтасыңар, стоматолог алып барасыңар, гинеколог алып барасыңар, терапевт алып барасыңар, кардиолог алып барасыңар, бирдекеси ооруган болсо, А рухка бул көбүнчө диний жак. Намаз окуйсуңар, зикир кыласыңар, руханий жагына. Орозо тутуп атабыз, руханий жагыбызды көбөйтүш үчүн, руханий жагыбызды өрчүтүш үчүн, тазалаш үчүн, жан дүйнө бар. Жан дүйнөнү унутуп каласыңар. Жан дүйнөнү мыналарга караганда, мына биринчи ден соолук болуп кетпайбы? Ушундай катар менен кетиш керек да өзүчү. Даже мүмкүн болсоча мына ден соолук менен жан дүйнө бирдей турат. Гинекологко бартасыңар, ошондой эле психологко да барыш керек. Жан дүйнөңөр жабыркап атабы? Не обязательно жабыркаганда барыш керек психологкачы.
мисалы стоматологко деле тишиңер ооруганда барсаңар, ал уже башка нерсе болот. Алдын ала барсаңар, ал уже башкача болот. Туурабы? Тишиңерди сактап калышыңар мүмкүн. Алдын ала какой-то кичине кариес болду, оңой эле мындай врач айыктырып коет. А эгер тишиңер уже болбой калганда барсаңар, тишиңерди жууп салат. То же самое психолог менен жан дүйнөңөр да ошондой. Жан дүйнөңөр уже болбой жатат, кыйналып атасыңар, анан айласыздан ого сүйүнөсүңөр, буга сөйнөсүңөр, үйдө бардыгынан жиниңерди чыгарасыңар, айрыкча балдарыңардан жиниңерди чыгарасыңар, балдарды ууп саласыңар. Вот кече мага консультацияга айымдар жазылды эле, көбү балдарын урат экен да. 3 жашар кызын да бирөө уруп салат экен. Аябай катуу урат экен. Ал эмне үчүн ал баланы урат? Себеби кайненеге капа, жолдошуна капа, жакшы болсун өзү капа дагы, башка бирөөдөн чыгара албайт да, кайнесин ура албайт, күйөөсүн ура албайт, өзүн тем более ура албайт, анан баласын урат. Себеби бала жооп кайтара албайт, бала кичине. Бала мисалы урушпойсуң деле кайра апа мен сени жакшы көрөм деп кайра өзүңө келе берет. Байкайсыңарбы ошону? Канча урушпойсуңар деле кайра апа кечирчи мени, мен сени жакшы көрөм деп кайра келет өзү. Ошол силер уруп атканда балага ушундай травма бересиңер, и психологический, и физиологический травма бересиңер. Бала мен апама керек эмес экенмин дейт. А дүйнөдө эң апасы, баланын эң биринчи адамы, эң жакын адамы бул апасы болот. Кыз болобу, бала болобу. Кандай болбосун, жаш баланын апасы болот. Анан 7-8 жаштан кийин уже атасы керек болуп баштайт ага. Ага чейин атасы керек эмес баланын, байкасаңар. Азыр уже мен кичине балам 7-ге чыгып калды, уже ата деп калды. Атам кайда атам? Боюнтө эле апам дейт эле. Бала уже чоңойгон сайын анан атасы керек болуп баштайт. И эркекке деле ошондой, кичине чоңойгондон кийин анан баласына көңүл бура баштайт. Кичинекейсине кичине эркелетип коюшу мүмкүн, а так даже күнчө көңүл бурбайт. Табияттан. Мен окууну бүткөндө досум экөөбүз психолог болгум келчү дейт. Менин жан дүйнөм чачылып кеткен эле дейт. Вот жан дүйнөңөрдө чачылгы чейин карагыла да, тишиңер вообще кариес болуп, эзилип, жаман болуп кеткичине койбойсуңар го, ошол эле. Женский жагыңар, башка органдарыңар. Уже болбой калганда барасыңар врачканан, врач мен дейт, операция кылыш керек, алып салыш керек, болбой калыптыр. Бөйрөгүң болбой калыптыр, уже алыш керек, всё. Ошо алдын ала барган жакшы да, баардыгын профилактика кылган жакшы, туурабы? Ошондой жан дүйнөңөрдө да алдын алган жакшы. Психологко жөн эле барып турган жакшы өзүчү. Бир жумада бир психологко барыш керек. Ичиңерде бир жумада эмне болду, ошону айтып аласыңар, жеңилдейсиңер, ал силерге мындай туура жолду көрсөтүп коет. Билбей калган нерселер бар. Кыздар, мен силерге бир секрет айтып берейинби? Мен өзүм как психолог катары келем. Себеби мен билбейм, пока мен айтпаштым, мен аябай акылдуумун деп. Просто Кыргызстанда мен пока бара турган психолог мен таап көрбөдүм, өзүм бара турганчы. Менин да жан дүйнөм бар да, менин да жан дүйнөм жабыркап калат. Себеби мага бир күндө 7-8 адамдар келет артынан негатив менен. Мурун аябай жүрөмө жакын алат элем ошол нерселерди. Азыр уже үйрөндүм. Көп нерсени түшүнүпчү. Бая Мавлида айым, сиз айттыңыз го, бирөөлөргө мындай десем кылбаштат деп. Ошол мисалы мынабу сизсиз, Кушка. А могу ошол сиздин таанышыңыз. Мына. Сиз өйдөрөөк турасыз. Сиз турасыз, могу жерде бул турат. Сиз буга кол сунуп атасыз. Могу жакка чыктып атасыз. Сиз буга кол сунганыңызда, сиз бул ылдыйда турган адамды бияка көтөрүп чыгарыш кыйын, кыздар. Өзүңөр болбосо үйдө жасап көргүлө ушул нерсени. Бул сонун техника. А бул силерди оңой эле тартып бияка түшүрүп коёт. Оңой эле тартып түшүрүп коёт. Ошон үчүн чөйрөнүн таасири аябай чоң. Бул мынау бир набап атат, 2 набайт, 3 набайт, анан силер да буяка түшүп кетесиңер. Силер да ойлонуп көрсөң, мен деле кайненем мынтип экен, мен деле күйөөм, мен балам деле мындай экен деп анан баштайсыңар. Ошо бул жака түшүп кетесиңер. Ошон үчүн буну буяка чыгарганга аракет кылбагыла. Чыгарыш үчүн аябай көп күч керек, кыздар. Кыйналып кетесиңер, чыгара албайсыңар даже. Себеби ал ылдыйда турат. Аны тартыш кыйын. Ал айтайын, сууда турат да. Мынау лодка. Мен лодкадан. Бул сууда турат. Муну чыгарайын деп атам. Бул өзү аракет кылып мындай кылбаса, бул мени тартып кетет суугачы. Мен да сууга түшүп кетем. Ошон үчүн бирөөнү чыгарганга аракет кылбагыла. Силер мына өзүңөр өйдөгө кете бергиле. Кеткениңизде мына бир күн айтат. Аида, сен вообще сону өйдөгө чыгып кеттиң. Кантип чыктың? Үйрөтчү мага дагы. Деп өзү келгенде ага жогомдоо болот. Ал ошого даяр болот. А пока ал даяр эмес.
азыр силер кандай айтпагыла ал даяр эмес, ал укпайт. Ал наоборот силерди кичине тупой деп ойлошу мүмкүн, кичине мындай жаман көрүп кетиши мүмкүн. Эс жүрөтө бербейчи депчи. Акылдуу болуп атасыңбы, өзүң жашоону оңдоп ал, анан кийин көрөбүз анан. Мен жашоом идеалдуу, мага кыйналба дейт. Өзүң деп жашай бер дейт. Анан силер дагы кичине айтам го, чөгүп кетишиңер мүмкүн ошо менен кошо. Ал бир эки нааласа, деп ойлонуп анан деп. Жакшы айтпадыңызбы дейт. Кыздар, Аллахым жардамы менен мен только жакшы айтам. Себеби мен ар бир сөзүмө жооп берем, кыздар. Эгер силер мен берген нерселерден жашооңорго пайда көрсөңөр, ага дагы мен жооп берем. Эгер зыян көрүп калсаңар, ага дагы мен жооп берем, кыздар. Мына 7 адам отурат. Ар кимдерге мен жооп берем. Ар бир менден чыгып аткан сөзгө мен жооп берем. Туура жакка үндөп атамбы, туура эмес жакка үндөп атамбы, мен буга жооп берем. Жакында мен ушундай бир 3-4 ай болуп калды. Күчтүү Кыргызстандагы илими бар устазга, эркек киши устазга суроо бердим ошодочу. Мен психологмун дедим. Мен кылган ишим алалбы депчи. А то психологдорду көп мындай илими бар адамдар, молдулар мындайча айтканда, психологко барбагыла, психолог туура эмес жакка жүктөй үндөйт дейт да. Ошон үчүн мен сизден дагы бир тастык алайын деп сурап атам депчи. Суроо берсем айтты, сен психолог болгон өзү ал арам эмес деди. Бирок сен кандай жакка жол түртөсүң адамдарды. Өзүңдү ойло, эгоист бол, күйөөң урутабы кетип кал. Ушундай деген нерселер болсо, силер алардын үй бүлөсүн бузуп койуп аткан болсоңор, анда ошонун күнөөсүн силер дагы аласыңар деп атат. Ал өзүнө зыян алып келе калса, ошонун күнөөсүн ал. Анан эгер алар пайда көрсө, анда силер дагы пайда көрөсүңөр. Анда силер алали болот ишиңер деп атат. Ошентип жооп берди. Алхамдулилlah, күнүнө болбосо дагы через день ыраазычылык каттар келет, кыздар. Сизден баягында консультация алдым эле, 1 жыл мурун консультация алдым эле, 3 жыл мурун консультация алдым эле, азыркы чейин сонун жашап атабыз, мындай болуп атабыз деп ыраазычылык айтышат. Прям сүйүнүп кетесиң го. Вот. Аллахым разы болсун дейт, Аллахым сизден разы болсун. Аллахым баарыбыздан разы болсун. Ошондой, кыздар. Ошон үчүн ар бир союзубузга биз жооп беребиз. Вот психолог катары, коуч катары мына вещать этебиз го. Чыгып атабыз го түз эфирге. Азыр сиздер көрүп атасыздар, сиздерден тышкары сактап коебуз эфирди канча адам көрөт? Миңдеген адам көрөт. Ютубка жүктөйм, Телеграмга жүктөйм, миңдеген адам көрөт. Ошол ар бирине салым кошосуң сен жашоосуна. И кандай салымды кошутасың? Минуспу, плюспу? Ошол маанилүү. Ар бир нерсени алалдаштырыш өзүбүздөн, кыздар. Койду деле алал кылып сойсо болот, алал эмес кылып сойсо болот. Ар бир нерсени алал кылыш өзүбүздөн. Билинбеген ширк кылат экенбиз, ошол айлыгыбызга ишенип план түзүп, Аллахка болгон ишеничибиз аз экен. Аз экен эле. Конечно, Аллахка ишенгениңерде силер айлыгыңарга ишенбейтиңер. Аллага ишенгениңерде силер өзүңөрдүн директоруңарга ишенбейтиңер. Анын көңүлүн албайт элеңер да. Мен айтпайсам ал мени ушкыла деп. Просто силер ойлосоңор ошол мисалы начальник болобу, эмне болот, ошого жакшы сүйлөсөм, ал менин айлыгымды көтөрүп берет, ал менин должностумду көтөрүп берет, анан соответствующий айлыгым да көтөрүлөт депчи. Жок. Бардык нерсени Алладан сурагыла. Ошол нерсени мен главное түшүндүм дейт. Сонун. Бардык нерсени Алладан сурагыла. Бардык нерсени Аллага таштагыла, кыздар. Кебиркилер баласы кичине ооруса да ойлоно берет ушундай. Күнү түнү уктабай мынандай болуп чыгат. Аллага таштагыла, кыздар. Алладан сурагыла. Аллахым, өзүң жараткансың, өзүң жараткан жаның. Өзүң шыпасын да өзүң бересиң. Аллахым айткан ар бир нерсенин шыпасы бар. Жан дүйнөңөр жабыркап атабы, руханий жаңар жабыркап атабы, ден соолугуңар жабыркап атабы, бардык жоктун шыпасы бар дейт. Оорусуну бергенден кийин анын шыпасын кошуп бергенмин дейт. Bir какой-то базыр ситуация жаралып атат жашооңордо, көйгөй болуп атат, силердин түшүнүгүңөр боюнча. Проблема болуп атат, ошол проблеманын чечими дагы бар. Ал чечимини билиш үчүн изилдениш керек, анализдеш керек жашоосуну. Жашоону анализдесеңер баары чыгат. Ошондой айымдар. Так, кимдин кандай суроосу бар дагы? Акыркы бир эки суроого жооп берейин, кыздар. Уже 70 мүнөт болуп кетиптир.
кимдин кандай суроосу бар? Эгер суроолор жок болгон болсо анда эфирди бүтүрө берели. Баарыңыздарга ыраазычылык, эфирде отурганыңыздарга жашооңуздарды анализдеңиздер, негативге кирбеңиздер, жаман ойду кетириңиздер, шайтанды бакпаңыздар. Ар бир адамдын ичинде эмнени баксаңыз ошол көбөйө берет. Шайтанды баксаңыз, шайтан көбөйө берет, чоңое берет. Шайтан сиздин үстүңүздөн үстөмдүк кыла берет. Ал эми жакшы жак болуп Аллахка ишенген болсоңуз, ал жагыңыз дагы жакшы болуп кете берет. Ушундай. Ар бир адамдын тандоосу бар. Мен тагдырым ушундай экен, мен ушундай болуп калыпмын деген нерсе жок. Раматылык Чубагажы айткандай, сен таш эмессиң, сен суу эмессиң, сен өзгөрөсүң, сен адамсың дейт. Бирөөнү өзгөртүп, андан пайда таппайсыңар. Бирөө өзгөрбөйт, кыздар. Бирөөнү пат пистолеттен өзгөртсөңөр дагы, ал нерсе силерге жакпай калат. Ал өзгөргөндөн кийин ал адам силерге жакпай калат. А вот качан силер өзгөрөсүңөр, өзүңөргө да жаба баштайсыңар, силердин айланып турган адамдар да өзгөрө баштайт. Өзгөрүүнү кааласаң, өзүңдөн башта дейт. Башка бирөөнү өзгөртө албайбыз. Эгер жашооңуз жакпайсызбы, анда өзгөрүүнү өзүңүздөн баштаңыз.